مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу бир туугандар, бүгүнкү видеобузда биз сиздерди бир еврей адамдын еврейликтен Ислам Ахмадияга кылган сапары менен тааныштырып өтөбүз. Эмман Свини мырзанын ушул сапарына күбө болгон Англиянын тургуну Мухаммад Сабахуддин Рафиуддин мырза төмөндөгүдөй баяндама кылат. 2022 жылдын январында мен Улуу Британиянын Хертфордшир шаарындагы Мажлис Худамул Ахмадияда аймактык назим таблик катары кызмат кылуу сыймагына ээ болдум. Мен өзүм жашаган аймактагы ар бир кыядаттарга, жергиликтүү худамдарга барып таблик жана дават менен алектенчүмүн. 2022 жылдын 10 январында Кембриджге сапарым алдында Азирети Имам Махди алейхиссаламдын 5 халифасы Азирети Мырза Масрур Ахмадга кат жазып, дават кылуу максатында Кембриджге бара турганымды айтып, андан бата сурадым. Сүйүктүү хузур Азирети менин катыма жооп берип, Алла Таала таблих жана дават жолундагы аракетиңизге береке берсин жана даватыңызды татыктуу инсандарга жетсин деди. Ошентип 2022 жылдын 10 январында Кембриджге саякатка чыгып, Кембридж Гранд Аркад соода борборунун сыртында нөшөрлөгөн жамгыр алдында туруп, кыскача маалымат жана Ахмадияттын кабары камтылган баракчаларды таратып жаттым. Бирок канча аракет кылсам да, эч ким мага көңүл бурбай, эч кандай кызыгуу көрсөтпөй өтүп кетип жатышты. Анан бир киши токтоп, эмне кылып жатканымды сурады. Ал мени бир нече мүнөттөн бери байкап, жаан-чачынга, суук аба ырайына карабай, баракчаларды таратып жаткан аракеттеримди байкаганын айтты. Бул көрүнүш анын жүрөгүнө таасир тийгизип, мага жакындап, мен таратып жаткан кабар тууралуу суроо берүүгө түрткү берди деп айтты. Мен Ахмадия мусулман жамаатынан экенимди айтып, ага жамааттын ишенимдери тууралуу маалымат бердим. Ал ислам каржылоосу тармагында иштегенин айтып, Ахмадия мусулман жамааты тууралуу көбүрөөк билүүгө кызыктар экенин билдирди. Андан кийин мен анын байланыш маалыматын алдым жана биз мындан аркы сүйлөшүү үчүн жолугууга макул болдук. Кийинчерээк экөөбүз бир нече жумадан кийин кафеде жолуктук. Мен аны менен жакындан таанышууга мүмкүнчүлүк алдым. Маектешүүбүздүн жүрүшүндө ал 17 жылдан ашык убакыттан бери исламдык финансы адистиги боюнча, экономика боюнча улук окутуучу болгонун билдим. 2022 жылдын январынан баштап мен аны менен жума сайын жолугушууларды өткөрүп турдум. Анда мен анын ислам жана Ахмадия тууралуу суроолоруна колумдан келишинче жооп бердим. Убакыттын өтүшү менен ал дагы көп нерсеге умтула баштады. Мен ага берген эң биринчи китебим ага жаккан ислам окууларынын философиясы болду. Ошондон кийин мен ага Ахмадиятка киришүү китебин бердим. Ал аны да абдан жогору баалады. Андан кийин ал өз алдынча интернеттен Улуу Батыштын Кайра жаралуусу китебин сатып алып, аны Иса Машаяк Индияда менен чогуу жана жамаатыбыздын башка көптөгөн китептерин абдан шыктануу менен окуду. Анын Ахмадияга болгон кызыгуусу дагы күчөдү. Ал мага исламдык каржылоо тармагында иштеген 17 жыл ичинде анын жүрөгү ислам таалимдерине жакын болуп калганын түшүндүрдү. Бул ислам дининин теңдикке, абсолюттук адилеттүүлүккө жана каржы тармагындагы калыстыкка басым жасаганынан улам болгон. Ал исламдык финансы тармагында иштеген жылдары сунниттик ислам, шия исламы жана башка исламдын ар кандай агымдарынан келген көптөгөн улуу аалымдар жана муфтийлер менен жолуккан. Бирок алардын эч кимиси анын ислам жөнүндөгү суроолоруна жооп бере алган эмес жана эч кимисинин жүрөгү бейпилдик тапкан эмес. Бул убакыт ичинде мен аны, эгер ал акыйкатты издеп, чын ыкластуу болсо жана Аллага чын ыкластан дуа кылса, Аллах анын жүрөгүн ислам Ахмадиянын акыйкатын кабыл алуу үчүн ачат деп ишендирдим. Андан кийин мен аны жамаатыбыздын миссионерлери Атаул Мужиб Рашид жана Насим Бажва мырзалар менен жолугушууга алып бардым. Алар анын суроолоруна жооп беришти. Алардын кичипейилдиги, билими тереңдиги ага таасир калтырганын билдирди. Бул убакыттын ичинде ал МТАны үзгүлтүксүз көрүп, сүйүктүү хузурдун жума кутбаларынын англисче котормосун уга баштады.
Мындан тышкары, ал жеке өзү сүйүктүү Хузур Азиретиге ар жума күнү кат жазып, анын акыйкатка болгон сапары үчүн дуа кылуусун суранган. Кийинчерээк ал Ахмадиянын аныктыгын ачып берген кээ бир түштөрдү көрөт жана бул анын Ахмадияга болгон кызыгуусун, анын акыйкатына абсолюттук ишенимге айландырды. Ал түштөр анын жүрөгүнө катуу таасир эткен. Белгилүү бир түшүндө ал өзүн согуш болуп жаткан жерде көрүп, айланасында бомбалар жарылып, өмүр менен өлүм кырдаалдын жараткан. Ошентип түштөгү көрсөтмө айкын эле. Ал ар дайым менин жанымда болушу керек болчу. Анткени мен ага согушта кан төгүлүп жана зордук зомбулуктар кезинде жол көрсөтүп тургам. Бул түш анын хидаят сурап тиленүүсүнө жооп жана Ахмадияттын чын эле жалган экенин аныктоо үчүн Аллахтан келген белги экенине дароо ынандырды. 1 жыл изилдеп, Аллахтан хидаят сурап, дуа кылгандан кийин 2022 жылдын 10 декабрында Ислам Ахмадиятын кабыл алды. Альхамдулиллах. Бирок Ахмади болгондон бери анын үй бүлө мүчөлөрүнүн айрымдары андан баш тартышты. Жана ал мурда исламдык каржылоо боюнча сабак берген ислам университеттери менен бир нече эмгек келишимин жоготту. Бул университеттер мындан ары анын студенттерине лекция окуусун каалабайт. Анткени ал азыр Ахмадияны кабыл алды. Ошондой эле ал жайылып жаткан рак оорусу менен да чыдамкайлык менен күрөшүп жатат. Ал көптөгөн сыноолорго жана кыйынчылыктарга дуушар болууда. Бирок ал ага Ислам Ахмадия белегин берген. Аллага шүгүр кылат жана ишениминде бекем бойдон калууда. Учурда ал Кембридждеги Ахмадия жамаатынын алкагында таблик жана даават иштери менен алектенет. Жана анын миссиясы Кембриджде, Англия, курулуп жаткан биринчи Ахмадия мечитин курууга жардам берүү. Эамон Свиней сүйүктүү Хузурубуз менен 2023 жылдын 25 июнунда Англиядагы Ахмадия мусулман жамаатынын таблик жана даават катчысы Ибрахим Ихлаф мырза жана мен менен чогуу баарлашуу сыймыгына ээ болду. Бул жолугушууда Эамон экөөбүз сүйүктүү Хузурубузга Алла Таала бир англиялык еврей адамды исламды кабыл алуу үчүн кандай жолго салганы тууралуу шыктандыруучу жана таң калыштуу окуяны айтып бердик. Альхамдулиллах. Чындыгында адам Аллахтын ырайымы менен гана акыйкатка багытталат. Ошондуктан биздин жүрөгүбүз Кудайдын жетекчилигине ыраазычылыкка толуп, бул иман баяны мындан ары да көптөгөн рухтарга дем берерине чын жүрөктөн ишенебиз. Эамон бир тууганыбызга Кудайдан сабыр, анын тез жана толук сакайып кетишин жана Ислам Ахмадия кызматында узун ден соолукта өмүр сүрүшүн тилейбиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Макаланы даярдаган Улуу Британиянын тургуну Мухаммад Сабахуддин Рафиуддин.